Жаңалай айыл өкмөтүндөгү номер 42 Самат Ашимов мектебинин эскилиги эбак эле жеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги да окууга мүмкүн эместигин тыянакты мындан 10 жыл мурун чыгарган. Бирок ага карабастан окуучулар билим алуусун улантып келет. Секир, жаныбарым. Малчылар үчүн курулган жай 1980-жылдан бери мектеп катары пайдаланылып жатат. Жаңы мектеп салуу үчүн мектеп жааматы, айыл өкмөттүн барбаган жери, кайрылбаган жетекчиси калган жок. Айыл жаңы конуш болгондуктан жылдан жылга калктын отурукташуусу активдешип, балдардын саны көбөйүүдө. Чепирейген 16 кааналуу мектепте 500гө чукул окуучу 2 нөөмөт менен окушат. Бул мектептин көйгөйү жогорку кеңешке быйылкы өткөн жылы 19 майда спикер министрлер баш болуп, курулуш агенттигинин орун басары баш болуп келип көрүшүп, жаңы мектепти курууга сөз аракет кылабыз деп окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге сөз берип кетишкен. Билим берүү министрлигинде дагы биздин мектептин абалы белгилүү, финансы министрлигинде депутаттарга белгилүү, каттар кетет, жооптор аракет кылабыз деп гана көңүл жубатарлык да. Ошон үчүн жаңы мектептин курулушуна азыркы мезгилде эми билбейм кандай болот. Же дагы эле өткөн кылымдан калган малчылардын үйүндө дагы эле окуп келе беребиз билим алып. Жаңы мектеп 2015-жылы 2 кабаттуу 225 орундуу болуп курулмак. Курулушка тендер жарыяланып, Ак Тилек курулуш компаниясы 45 миллион сомго утуп алган. Ошол эле жылы бюджеттен 3 миллион сом акча бөлүнгөн. Курулуш башталып, жер пайы казылган. 3 жылдан бери ошол боюнча токтоп турат. Буга чейин жетекчилер баары келген. Райондун акими Ильяс Акжигитович билет, губернатор Сталин Насырбекович билет, курсы дела өткөндө да мен жолугуп сүйлөшүп чыктык. Ошол өткөн жылы жогорку кеңештин мурдакы төрагасы дагы келип, ушу быйылкы жылы болбой калса 2018 жылга ушул акчасын смета киргизип беребиз кафла эме дегенден күтүп атабыз, быйыл кирип калса деген ниетте туруп атабыз да. Кышкысын көмүр менен жылытып, аргасыздан окууну уланткан окуучулар жаңы мектептен үмүтүн үзбөйт. Мектеп курулса спорт зал, актовый залдар болсо дешет. Анткени алар дине тарбия сабагын кааналарда өтүүгө мажбур. Жараксыз мектепте окуу алар үчүн коркунучтуу, бирок билимге болгон умтулуу күч. Райондук облустук олимпиадаларда алдыңкы орундарды багынтышат. Биздин мектеп абдан эски болгондуктан мектепте класстар кичине, класс суук. Биз дагы жакшы мектепте окуп, жана алдыңкы окуучулардан болгубуз келет. Спорт залда курулса, жана жаңы мектеп курулса абдан жакшы болот эле. Алдыда ийгиликтерди утабыз деп үмүттөнөм, жакшы мектеп түшсө. Бул мектепте мен окуйм, 7-класста окуйм. Жана бул мектепте биз кышындасы мындай спорт залыбыз жок, класста отуруп өтөбүз. Жазындасы гана, жайындасы гана эшикте өтпөсөк, жана биздин мындай кино көрө турган залыбыз деле жок, концерт өтө турган залыбыз жок. Бизге мындай окуп атканыбызда өзүбүзгө билинбейт да, күндө окуй беребиз. Андан кийин мында карап көрсөк, мектебибиз өтө эле эски да. Ошондуктан бизге жаңы мектеп салып берсе, биз дагы ошол жерде жакшы окусак деген телегим бар да. 500 окуучуга жалпы 30 мугалим сабак берет. Мугалимдер мектеп директору баш болуп бир каанада отурат. Мисалы бул жерде окуу бөлүмү башчысынын орду, ушул жерде расписание түзөт, мугалимдерге сабактарын бөлүштүрүп не кылат. Соц педагогубуздун орду бул жер. Өзү баягы стандарт мектеп болгондо соц педагогко өзүнчө кабинет болуу керек да. Анан бул жакта директорубуздун орду. Бул жак катчыбыздын орду. Көрүп турасыңар. Ал эми уюштуруучубуз бул жакка отурат. Эми ошондо мугалимдерибиз дагы баягы танапис мезгилинде келип, ошол баардыгыбыз айрым мугалимдерибизге орун жетпей калат, турушат, эшикте жүрүшөт, окуучуларды карап. Ушундай да бизде шарт бир тойлоо. Эми ошого карабай эмгектенип келе жатабыз. Үмүтүбүз чоң, жаңы мектеп болуп калса деген. Болуп калса мугалимдерибиз үчүн деле, окуучуларыбыз үчүн деле, жалпы эле биздин айылыбыздын ата-энелери баардыгы ушуну каалашат да, жакшы болмок.
Гүлзада Арапбаева бул мектепте 30 жылдан бери башталгыч класстарга сабак берип келет. Алда жаңы мектеп курулуп калат деген үмүт менен иштеп жүрүп, пенсия жашына келип калды. Гүлзада айылдан депутат чыкпаса, же башка чоң кызматка жеткен айылдашы болбосо, жаңы мектеп курулбайт деген пикирге келген. Биздин айыл ушул жаңы неме болгон үчүн ушул жаңы депутаттар болгон жактарга бурулуп кетип атабы, биле албайбыз эми айтыш кыйын. Ошондой болот эми аракет күч, дайым эле жогорку кеңештен деле келип атышат. Депутаттар менен де жолугушуп, айыл өкмөтүбүз жогорку кеңештерде барбаган жери калбады. Директорубуз барбаш болуп эле аракет жасап эле ушинтип эме кылып атабыз эми. Болуп калар деген үмүттөбүз. Биз да жаңы мектепте жаңы заманба эмеде иштесек эң жакшы болот эле. Ошентсе дагы биздин мектепте окуучулар жакшы билим сапаттарын берип атышат, жакшы. Жаңалайлыктар 2018 жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыгын чоң үмүт менен кабыл алышты. Эми унутта калып кеткен айыл мектептерге көңүл бурулуп, иштин дымагы ордунан жылат деп ишенип турушат. Фероза Ашымбаева, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.